Üçüncü masaleni biz iki masaleni qarap bitkenden keyin üçüncü masalага өзүбүз калып, өзүбүздүн иш тартиптерибизди анча мынча сүйлөшө турган сөздөрүбүздү чечип алсак, мен ойлойм жакшы болот. Биздин комитетте 13 мүчө бар. Ошондон 9 мүчө бүгүнкү күндө отурат. Кворум бар. Анда ишибизди баштасак, кандай дейсиздер? Так. Урматтуу кесиптештер, күн тартиби силердин колуңуздарда. Эки маселе бар. Кошумчалар болобу, болбойбу? Жокпу? Анда биринчи маселеге өтө берсек, урматтуу депутаттар. Күн тартибин биринчи ирет бекитип алайлы. Ушу 3 маселеден турган күн тартип макулбу? Кана добуш берип койсок, ким макул? Каршы, калыс, жокпу? Бир добуштан күн тартиби кабыл алынды. Анда биринчи маселеге өтсөк, биринчи маселебизде биздин Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордуна Иманов Талантбек Орускуловичтин талапкерлигин кароо тууралуу сөздү тааныштыруу үчүн президенттин жана кабинет министрдин ыйгарым укуктуу өкүлү Абыдов Алмазбек Акунжановичке беребиз. Сөз сизде, Алмазбек Акунжанович. Саламатсыз, урматтуу депутаттар, урматтуу Бактык Үсенович, урматтуу комитет мүчөлөрү. Сиздерди ошо бүгүнкү иш башы менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Дайыма амандыкта жолугушайлы сиздер менен. Урматтуу Бактык Үсенович, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-перенесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордуна дайындоого Иманов Талантбек Орускуловичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Тиркеме Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу депутаттар, ушул макулдашууну макулдук берип, колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, кичине бул кишинин тажрыйбасы жөнүндө айтып берсеңиздер. Урматтуу Үсенович, Иманов Талантбек Орускулович 1986 жылы 5 декабрда туулган, улуттук кыргыз, жарандыгы Кыргыз Республикасынын жараны, билими жогорку мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн, юрист өзү, тил билүүсү кыргыз, орус, англис тилдеринде сүйлөйт. 2000 акыркы 10 жылдагы жумуштарын айтып кетсем, 2008-2010 жылдары ТНК Дастан ачык акционерлик коомунун кызматкери болуп иштеген. 2010 жылдан баштап Газпром Нефть Азия коомунда жетекчи болгон. 2011-2014 жылы Улан акционерлик коомунун директордун орун басары, 2014-2017 жылдары Полигон Жабык акционерлик коомунун башкы директору, 2018-2019 жылдары Улан ачык акционерлик коомунун директору, 2020 жылдан баштап ТНК Дастан акционерлик ачык коомунун башкарманын төрагасы болуп иштеп келген. Өзү бул жерде отурат, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат, баяндама бүттү. Эскертип коеюн. Бүгүнкү биздин отурумубуз түз эфирде көрсөтүлүп атат. Эми мындан ары түз эфирде алып барылат экен комитеттин иши. Ошондуктан ушуну эскертип коеюн дедим. Анда баяндама бүттү. Суроо жооптор болсо, урматтуу кесиптештер, жазылыңыздар, ирети менен бере берем сөздү. Барбы суроо жооптор? Кана? Элдан Нурланович, сизде сөз. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Мен Талант Орускуловичка суроом бар эле.
Сиз өзүңүздүн программаңызды бизде тааныштырып кетсеңиз, анан кайсы тармактан баштайын дедиңиз эле өзүңүздүн иш чараңызды? Саламатсыңар, урматтуу депутаттар, урматтуу Бактыбек Сөмбекович, урматтуу Элдар Нурланович. Өзүмдүн программам боюнча айтып кетсем, бул бүгүнкү күндө Санарип министрлигинде утвержденный 2019-2026 план бар экен. Мунун арасында биринчиден болуп биздин 25 декабрда биринчи болуп алдына алып барачу жумуш боюнча бул бүгүнкү күндө биздин правительствонун жана бүгүнкү күндө биздин кабинет министрлеринин алдын ала алып барчу жумушу бул бүт электронный документке өткөрүү. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча интернетке туташтыруучу жумуштар болуп атыптыр. Акыркы мен ушу министерствонун иштерин текшерип көрсөм, бул биринчиден болгон бул система электронной документация ошого өткөн. Бүгүнкү күндө эсли карап көрсөк, Кыргызстан боюнча 516 орган местного самоуправлениянын 414 самоуправлениясы уже кошулуптур бул сет программасына. Ошонун жумушту алдына аягына чейин жеткирүү. Если муну карап көрсөк, эң эле арткы местада бул подключаться этилбеген Чүй область менен Ош область калыптыр. Калган Талас областы 100%га кошулуптур, Жалал Абад областы 100%га кошулуптур. Бир эле Нокат району калыптыр администрациясы. Сколь область боюнча 100%га кошулуптур. Кутургу анан Тюпский районный администрациясы калыптыр, кошулбай. Баткен область боюнча 100% кошулуптур. Экөөсү Непалат болуптур, Лелек, Тогузбулак райондору. Анализди общий карап көрсөк, бул план мероприятия по цифровое управление и развитие цифровой инфраструктуры Кыргызской Республики бекитилген. Бул 22-23 жылга бекитилген реализация, бул 94 пункт, раздельных на 150 пунктов. Общая численность мероприятий запланирована на весь период реализации. План на каждый календарный распределено следующим образом. 22 жылы быйылкы жылдын биздин план боюнча 97 мероприятий өткөрүшүбүз керек. 23 жылы 50 мероприятий өткөрүш керек. Поэтапно. Бул биринчисин, если основной алып көрсөк, бул основных 6 пунктов Министерства цифрового развития: построить и обеспечить запуск государственного центра обработки данных и государственных платформ общей боюнча хранение боюнча данных. Бул digital кас бүгүнкү күнү мына жаңы эле биз эртең менен келсек бизге чечим чыгыптыр Всемирный банктын одобрениясы боюнча бул постройка ЦОДов. Бул проект боюнча $25 миллион грантовый предусмотрется этилиптир. 19 жылы биз 1 миллион 600 миңин уже ишке ашырыппыз. Азыркы күнү одобрение бар. То есть биз бул программаны буюрса 22-23 жылы аткарабыз деп ойлойбуз. Рахмат Туханов. Oldu. Emti söz verelim. Экинчи сөз анда Гүлшалкан окуну сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары? Саламатсызбы, урматтуу талапкер Талантбек Орускулович? Сиз ушу электрондук иш жүргүзүү боюнча азыр маалымат берип кеттиңиз. Жалпы Кыргызстан боюнча 510 мекеме ишканалары өттү деп, калганы 514 деп айттыңыздар. Менин суроом, биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушу документтерди иш кагаздарды 6 айдын ичинде июлга чейин бардыгы электрондук ишке
Рахмат. Гүлшаркан Окенович, бул Окенана, бул эме боюнча, сет боюнча бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түздөп кетейин, бул 453 айыл аймагынан 374 уже подключены. Не подключено 78 айыл аймагы. 1-июлга чейин биз ойлойбуз буну 100%га бүтүргөнгө. Текшеребиз. Андан сырткары экинчи суроондагы мектептерге байланыштуу азыр мына оору өчөп былтыркы карантин мезгилинде онлайн окууларды өткөрүштү. Мындан кийин дагы онлайн окуулар болуп атат, мектептер жабылып атат. Ошол мезгилде мектептерге интернет жагы силер жактан каралып атабы, ушуларды жеткиликтүү онлайн окуу алыш үчүн ошодон камсыз кылуу үчүн. Анткени кээ бир айылдарда, райондордо интернеттин жакшы иштебегенине байланыштуу жакшыраак окуулардын онлайн өткөргөндөн түз окугандан балдар дагы мектепте дагы кыйынчылыктар болуп атат. Ошол боюнча кандай иштерди алып барабыз? Рахмат, урматтуу депутат. Бул боюнча Кыргызстанда 95% уже окуу аймактары подключен экен. Биз бул айтып атпайбызбы, азыр бул Всемирный банк как раз именно ошо оптика волокнону тартканга $25 миллион выделять этип атыптыр. Мунун уже 1 миллион 600 миңин биз использовать этиптирбиз. Бул биздин ушу утвержденный план боюнча 22-жылы 100%га подключать этебиз. Бул уже пландар ар бир подразделенияга бөлүнүп берилиптир буга чейин. Өзүбүз деле түшүнүп атабыз, что бүгүнкү күнү основной связь боюнча, интернет боюнча шаар аймактар көбүнчө кошулуптур, айылдарга кичине жете элек экен. Бунун себеби бүгүнкү күндө оптика волокнону тартыла элек эмесинен ушундай эмелер болуп атыптыр. Бирок ушул план боюнча, жанакы айтылган план боюнча айтып кетсем, бул именно ушул финансовый эме акчалар ошо именно ошо подключенияга бөлүнүптүр. Мунун баарын ишке ашырабыз 22-жылы. Оптика волокнону бул жеке компанияларбы, жана Билайн мобилдик компанияларбы же өзүбүздүн мамлекеттик ишканалар? Биздин Мегафон. Кыргызтелеком, государственная компания. Рахмат. Мен акыркы суроом социалдык фонд боюнча биздин пенсионерлер пенсияга чыгаарда архивден документ топтоп чыгыш үчүн кыйналышат да. Ошону мисалы сиздер бирдиктүү алардын маалыматын боюнча жүгүрүп, алар ар жактан баягы өздөрүнүн иштеген жеринен справкаларды топтоо үчүн кыйналбастан ошону санариптик өткөрүп, алар автоматически пенсияга чыга тургандай бир шарт түзүп берүүсүндө дагы иштеп атасыздар. Ушул жөнүндө айтасыңыз. Рахмат сурооңузга. Бул суроо боюнча өзүңүз билгендей биздин инфокомдун астында соттор бар. Бүгүнкү күнү ошо соттордо не только жанакы паспортный эмелерди выдавать этпей, услугаларды, биз дагы ушу именно справкаларды подключать этип түндүк аркылуу уже бериле баштайт. Анткени дегенде бул ар бир биринчи президентибиз 1-июнга чейин бүт министерство ведомстволарды полностью документацияны электронный видке өткөргүлө дегендин себебинин аркасында дагы ушундай услугалар турат. Элибизге жарандарыбызга оңойчулук кылып, ушу именно бир жерден кирип любой справканы алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Бул жумушту ошо именно 22-жылы ишке ашырылып бүтөт буюрса. Рахмат. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да? Талант Урускулович, Таланбек Урускулович. Такой вопросик вам. Вы сколько находитесь, исполняете обязанности вашего ведомства? Сколько времени? Неделю, Бахтин Валерьевич. Вы, надеюсь, ознакомились, да, с цифрами? Сколько в бюджет было поступлений от деятельности вашего министерства? В 2021 году в бюджет поступило 2 миллиарда 800 миллионов сомов.
Это в виде налогов, госпошлины и от продажи частот. Спасибо. Рахмат, Ахтин Валиевич. Башка сөз жоқ қой? Элдар Нурлан, сізде? Таанат Рыскулович, мынау өзүңүз билесиз, түндүк деген бизде сайт бар. Ошол жерден аябай көп көйгөй чыгып атыр да, көбү справка ала албай атыр. Анан кийин ал жерде сбойлер болуп атыр. Ошол сбойлерду качан сиз жоготосуз? Эмне дегенде мына азыр көбү банкка барып справка алайын десе, бири-бирине жөнөтүп, ал жерден справканы ала албай атыр да. Ошону бир неме кылсаңыз жакшы болот да, контролго алсаңыз. Ошол боюнча жооп бересизби? Рахмат, Элдар Нурланович. Бул боюнча электронный система түндүк бүгүнкү күндө толугу менен иштеп атат. Эгерде бир иштебеген көйгөйлөр болсо, контролго алабыз сиздин айткан эме боюнча. Рахмат, Элдар Нурланович. Башка сөз жокпу эч кимде? Суроо. Мына менде суроолорум бар. Бул санариптик министерствонун түзүлгөнүнө азыр эле жыл болду чындыгында. Госагентство болуп түзүлдү эле, андан кийин министерствого өттү. Бүгүнкү күндө структураңар, штатный расписанияңар бекитилгенби же жокпу дагы? Бүгүнкү күндө штатный численность министерства общий подразделениялар менен бекитилген 5946 адам иштейт. Мунун центральный аппараты министерствода 559, 159 кечиресиз. Департамент регистрация населения актов боюнча 732 киши, инфокомдо 602, государственный архивный агентство 848, кыргыз почтасына 3413, государственное агентство связиде 2700, 127, спецсвязьда 150 киши иштейт. Олуп толкунда иштеп атабыз. Бюджетибиз биздики 570 миллион сом. Мунун основной направлениясы бул заработная плата рабочийлердики, транспорт. Микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Основной суммасы мунуку заработная плата, коммунальные услуги рабочих. Түшүнүктүү. Мыногу жергиликтүү цондор бүт сиздерге карайт да, туурабы? Ооба. Өзүңүз билесиз жакшы. Жергиликтүү цондордо азыр элдер аябай кыйналып атат. Мына баардыгыбыз шайлоодон жаңы эле келдик. Элдин биринчи талабы. Бүгүн мына Элдар Нурланович жакшы айтты. Справка алыш үчүн элдер 5 саат, 6 сааттап очередте турат. Мен сизге бир кааларым да, ушу сиз буйруса министр болуп жогорку кеңеш бекитип берсе, ушу цондорду бир сыйра өзүңүз кыдырып чыгыңчы, мамлекет боюнча. Эмне дегенде, мына Нокен районунда цонго эртең менен саат 7-де очередке барып турган, саат 11-12-де кирет экен. Же организация труда жокпу, билбейм, ошонго бир жакшыраак мындай көңүл буруп койсоңуз, эмне дегенде эл аябай кыйналып кетти. Эмне дегенде идея жакшы болгон, баягы бирдиктүү айын эшиктен депчи. Бирок мыногу практика жүзүндө бул жакшы ишке ашпай атат да. Ошонун баардыгын бир карап чыксаңыздар, ушу элге, журтка ушу кичине шартын оңоп берсек макулбу? Энди башка суроо жок. Бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 32 цон иштейт. 22-жылы дагы 6 цон ачканга пландаштырып турабыз. 3-өсү уже даяр. Улуксат бошошу комитеттин мүчөлөрүндө жана сизди дагы чакырат элек ошо ачысына көрүүчүнө. Андан тышкары бүгүнкү күнү жана жетпей аткан айыл аймактарга ушу айыл өкмөттөрүндө да ошондой полномочия берилгенге делегировать этип справка алганга шарттарын түзүп берип атабыз. Рахмат, министрлер чыкса биз бара беребиз, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Башка суроо барбы, жокпу? Суроо барбы, Элдар Нурланович? Таанат Рыскулович, мына менде дагы бир азыр неме болду. Сиздин өзүңүздүн жеке мына программаңызды айткан жоксуз, бирок мен сизден угайын деп элем. Мына система здравоохранениеда
сизде кандай өзүңүздүн бир немелериңиз бар, ойлоруңуз бар, жаңы идеяларыңыз бар, ошол боюнча айтып берсеңиз жакшы болот эле. Анан мына өзүңүз билесиз, бизде таможенный системада дагы көп көйгөйлөр бар. Ал жерде зеркально алып келгенде Кыргызстан менен Кытайдын өкмөнүн ортосунда көп разногласия чыгып атат да, баягы цифралар боюнча. Ошол боюнча кандай сиздин өзүңүздүн идеяңыз бар? Рахмат, Эльдар Нурланович. Бул вопрос боюнча бүгүнкү күнү 25 декабрда полностью министерствоны документациясын электронный видке өткөргүлө деген урматтуу биздин президентибиздин эмеси бар, указы. Бул боюнча мен айтып кетет элем, бүгүнкү күнү именно ошо Министерство здравоохранения айтып кетсек, бунун штатына дагы бир именно ушу цифровой жагына караштуу жаңы заместитель министра ачылып, ал киши уже шайланды. Биздин задачабыз бул совместно Минцифра менен Министерство здравоохранения отцифровать всех граждан нашей республики. Ошо системанын ичинде бүт данныйлар болот. Бул биринчи этап. Ушундай эле ишти биз дары-дармектер боюнча дагы оцифровать этип атабыз. Отслеживание каяктан кирип, кандай болуп, бунун аркасы менен даже таможняны кошуп кетсек болот. Мына бүгүнкү күнү планыбызда турат, ушу государственный патентный службаны дагы Минцифранын подразделениясы кылып кошконго биз суранып атабыз. Анткени аяк жак менен биз көп бизден чыккан товар, жана бизге кирген товарларды QR-коду менен отслеживать эткенге возможность берет. Рахмат. Мен айтайын дегеним, мына таможня боюнча азыр болсо көп көйгөйлөр болуп атпайбы? Кече деле өзүңөр уктуңар, председатель дагы иштен четтетилди. Анан ошол жерден сиз азыр кандай платформаны иштеген атасыз? Например, Кытайдан товарлар чыгат, коддор менен чыгат. Анан ошол жерде алар бир программа менен эле киргизсе, ошол товарды, скажем, бир машина чыгып атса, бул жактан сразу эле база данныхка түшсө, ал жерден границадан только факт пересечения эле болсо да, ал жерден баягы документтер колуна тийбей, ал жерден возможность болбосо эч кандай, чтобы аны алмаштырып же жаңыдан жазгангачы, ошол боюнча кайсыл платформа менен иштеп атасыз? Сиз биздин Кытай Народный Республикасы менен иштешип атасызбы ошол багытта? Рахмат. Бул вопрос боюнча мисалы үчүн бир пример кылып кетсем болот. 11 сентябрда закон приниматься этилиптир. Жогорку кеңеш менен аны да изилдеп чыктык. Бул email код, если электронный товарлар биздин Кыргызстанга кирсе, бул боюнча ар бир данныйлар, то есть ошол эле электронный товарлар в виде телефона цифровых, бул mail кодун пока биздин азыр определяться этилет положениясы бизде бар. Биздин государствонун кайсы органына лицензия выдавать этилсе, ошол орган авторизация кылмайынча иштебейт. Бул электронный вид боюнча. Бул ошондой эле товар оборот ТНП боюнча дагы биз бүгүнкү күндө прорабатывать этип атабыз системаны. Налоговый менен чогуу, совместно с налоговой. Рахмат. Анда сизде жакшы экен программаларыңыз. Сизди биз колдойбуз. Мен ишине колдойм. Ошол сизге ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат, Эльдар Нурланович. Башка суроо жокпу? Гүлшара Каноковановна, сизде сөз. Талант Орозкулович, азыр QR код жөнүндө айтып кеттиңиз товарларга депчи. Мен бул азыр адамдар чет өлкөгө чыгыш үчүн коронавируска ПЦР тесттерин тапшырып атпайбы? Ошолордун результаттарын QR код менен алганга боло тургандай кылып, андан сырткары вакцинацияны өткөндө дагы ошого дагы QR код кылып берсе биздин жарандарга. Анткени азыр башка мамлекеттерде бардыгы эле ушул методду колдонуп атышат. Булар азыр чек арадан өткөндөн сырткары дагы кээ бир мамлекеттерде кафе, ресторандарда ошондой вакцинацияны алганбы, алган эмеспи, андай оорусу барбы жокпу уже текшерип башташты да. Ушул жакта кандай иштеп жүрүңүз бар атасыз? Бул программа боюнча уже 1 жылдан бери программа иштеп атыптыр. Ошо госпорталда бар. Ошо вакцинация алгандар өздөрү эле ошо QR коду менен справкаларды ала алат.
текшере алышат. Бул вопрос боюнча менин жеке оюм бул биздин бүгүнкү күндө өзүбүздүн граждан населенияларга көбүнчө маркетинг жагынан түшүндүрүү иштери дагы аз болуп атат деп ойлойм. Ошо жагын көбүрөөк басым кылып, ошо жагын көбүрөөк проработка кылып элге жеткиргенге аракет кылабыз. Рахмат. Биринчи анализ тапшырат, кийин результаттарына кайра эле очередке туруп келип атышпайбы? Эгерде QR-кодду киргизгенде аларда ошол жеринде эле түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө. Ошо именно Минздрав менен ошону иштейбиз. Анткени бул программа 1 жылдан бери иштеп атыптыр. Билбестиктен ошо элдер кайра барып очередке туруп атат. Муну любой эле интернет подключенный жерден өздөрү чыгарып алса болот. Даже телефондон. Госпорталда ал бар. Рахмат, Гүлшат Каноконовна. Урматтуу депутаттар, микрофонго жакыныраак сүйлөсөңөр, угулбай атат, макулбу? Суроо жооп бүттү. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча комитеттин чечимин кабыл алышыбыз керек. Комитеттин чечимин окуганын кажети жок болсо керек, баарыңыздарда бар. Кошумча жокпу сунуштар? Кошо турган чечим боюнча. Жокпу? Жок болсо анда ушу чечимди добушка коем. Ким макул? Каршы? Калыс? Бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу кесиптештер, мына комитет жакшынакай кылып Талантбек Орускуловичти колдоп бердик. Сизге ийгилик каалайбыз, Талантбек Орускулович. Биздин комитет, бул профильный комитет, мен ойлойм, биргеликте жакшы эл үчүн, мамлекет үчүн иштейбиз деп. Сизге ийгилик. Рахмат. Бахтин Валиевич, сизге сөз. Талант Орускулович, на самом деле задача стоит огромная, задача стоит у руководства страны. Мы все это прекрасно знаем и понимаем, развивать и поднимать нашу страну. Поэтому пожелаю вам успехов в вашей работе. И надеюсь, что мы здесь все, и вы также на новой должности оправдаете надежды народа Кыргызстана. Спасибо. Спасибо. Рахмат, Бахтин Валиевич. Биринчи маселе менен келген кишилер бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, экинчи маселеге өтөбүз. Экинчи маселе боюнча чакырылгандардын аты жөндөрүн айтып койсок, Шерипов Нурлан Тургунбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министринин орун басары, Кожокулов Нурланбек Жамалдинович, департаменттин директору, Жокоев Рустам Жумаканович, УНА мамлекеттик ишканасынын директору. Бардыңыздар бердесиздерби? Анда экинчи маселеге өтсөк, урматтуу кесиптештер. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу. Баяндамачы Шерипов Нурлан Тургунбекович, сөз сизде. Саламатсызбы, урматтуу Бактыбек Үсенович, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Биринчи отурум, баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен. Эми бир эле кеч керек 28 Микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз угулбай атат. Бир эле кеч керек 28 сентябрь 2021 жылы ошол министрлер кабинети тарабынан ушул мыйзам сиздерге сунушталган болчу. Бир эле кеч керек бул мыйзам жол эрежелери мыйзамына өзгөртүүлөр сунушталып атат. Бул мыйзам биринчи жана экинчи окуудан 6-чы чакырылыштан өткөн. Бир эле кеч керек Бешиналы Нурдиновдун сунушу болгон. Пленардык жыйында процедураларга, регламентке ылайык бул сунуш жактырылган. И ошол Бешиналы Нурдиновичтин сунушун эске алуу менен азыркы убакта сиздерге ушу 3-чү окууга сунушталып атат комитетке. Эми бир эле кеч керек ушул өзүңүздөргө баарыңыздарга советтик замандан бери ушул азыркыга чейин ошол өзүңүздөр билесиздер, ушул трактор айдоо учуру 7 категорияга бөлүнөт. Анан бул албетте мындай ыңгайсыз, биринчиден, экинчиден заманбап эмес, жана мындай ошол эле айдоо күбөлүгүн алган биздин механизаторлорго бир топ оорчулукту алып келет. Анан ошондуктан бул мыйзам долбоору ушул Айыл чарба министрлиги тарабынан ушул айдоо күбөлүгүн биздин механизаторлор үчүн жеңилдетүү максатында иштелип чыкты. 7 категориянын ордуна азыркы убакта 3 категория сунушталып атат.
биринчиден. Экинчиден бул жерде белгилегеч керек, ошол 3 категориядагы айдоо күбөлүгүн алуудагы бир топ жеңилдетүү жагы каралып атат. Эми белгилегеч керек, бул жерде ошол жол кыймылы жөнүндө мыйзамынын 25-чи беренесине өзгөртүүлөр сунушталып атат. Эң биринчи өзгөртүү бул биринчиден транспорт каражаттарын башкаруу укугу төмөнкүдөй берилет. Пункт А. Кыймылдаткычынын кубаттуулугу 77,2 киловаттка чейинки дөңгөлөктүү жана кастамандуу тракторлорду, өзү жүрүүчү технологиялык машинелерди 16 жашка чыккан адамдарга А категориясында. Б пункту. Кыймылдаткычынын кубаттуулугу 77,2 киловаттан жогору дөңгөлөктүү жана кастамандуу тракторлорду, өзү жүрүүчү айыл чарба, мелиоративдик, жер казуучу, жол курулуштук машиналарды, анын ичинде сузгучунун көлөмү 2 кубка чейинки экскаваторлорду жана жүктөгүчтөрдү В категориясы. А графасында уруксат берилген белгилери бар жана тракторист машинеси болуп иштеген 1 жылдык үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар 17 жашка чыккан адамдарга. Жана В мелиоративдик, жер казуучу, жол курулуштук машиналарды, анын ичинде сузгучунун көлөмү 2 кубтан жогору экскаваторлорду жана жүктөгүчтөрдү Г категориясы. А, В графаларында уруксат берилген белгилери бар жана тракторист машинист болуп иштеген 2 жылдык үзгүлтүксүз айдоочулук иш стажы бар 18 жашка чыккан адамдарга деген ушундай укуктук ченемдер сиздерге сунушталат. Рахмат. Рахмат. Баяндама бүттү. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Сиздерде бүт бардыгыңыздарда материалдар таралган. Мына негизги мыйзам бар. Кайсы пункттарына өзгөртүүлөр кирип атат. Анан салыштырмалуу таблицасы да бар. Экинчи окуудан өтүптүр эми бул. Ооба, үчүнчү окуудан эми баягы мындай. Анда суроо жооп жок, суроо жок болсо анда өтө берелби тиги корутундуга. Рахмат. Комитеттин корутундусу сиздердин колуңуздарда бар. Сунуштар барбы, жокпу? Урматтуу кесиптештер. Сунуштар жок болсо, анда ушу корутундуну добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, калыш жок, бир добуштан кабыл алынды. Үчүнчү окууда анда ушу экинчи маселе боюнча келген кызматкерлер сиздер бошсуздар. Рахмат. Азыр. Анда биз бирде азыр үчүнчү маселени карайбыз. Ошончо биздин комитеттин кызматкерлери менен анан биздин депутаттардын консультанттары калса болду. Калгандарыңар баарыңар бошсуздар. Өчүрүп коерүңүздар, биз мындай эле өткүзөбүз.